Күчтүү экен, утуштуу. Таза эле оюн болду. Реванш алганга аракет кылабыз. Сау бастары биринчиден. Эми оюн баарына эле көрдүктүү болду го дейм. Аттар күчтүү экен, негизи эле табасыз. Лигада деле, областной оюнда деле бүт жакта оюну күчтүү, аттар да күчтүү, балдар да аябай тажрыйбалуу балдар да. Күчтүү экен, утуштуу. Таза эле оюн болду. Оюн талаасында улак алууга эч мүмкүнчүлүк ала алган жоксуң көрүнөт, Бир жолу алып салдым. Өзү бир улак басып бүгүнкү оюнда. Бир улак алып басып салдым ошону. Көбүнчө сен Эрлан Байкенин жанынан эле көрүп аттың да. Ооба. Ушу акыркы бир жылдан бери Эрлан Байке экөөбүз жакшы ойноп атабыз. Бири-бирибиз менен. Коргоочулардын милдети ошол да, чабуулчуларды байлаш, салым салдырбаш, анан баягы сага өзгөчө ушинтип оюн талаасында мүмкүнчүлүк бербеген коргоочуларды атап өтсөң. Мен эми өзү ушу достукка келгени. Ушу өткөндө президентский кубокту Эрлан Байке болду. Эрлан Байке жеңүлдү. Ушу Айтор негизи ушу ынтымак менен ойногондо Эрлан Байке жабат боюнчусу. Эсиңде калган коргоочу Эрлан Байке ооба. Райондор оюнда деле Эрлан Байке, жакта деле Эрлан Байке көп жабат. Өзү курам негизи кандай даярдыктар менен келдиңер эле? Бул ушу мен оюн башталып жаңы турнир баштаганда айтып кеткен даярдыгыбыз. Анчалык деле ошондой даярданган эмеспиз, чын айтканда. Аттарды бир жуманын ичинде чогултуп эле чыгып көргөнбүз, бир тренировка кылып эле. Алдын ала маалыматтар боюнча биз Достук командасынын аттары менен Чүй облусу чыгат деп укканбыз. Азыркы учурда оюн талаасынан Достуктун аттарын көрө алган жокпуз. Ал аттар менен келмекпиз. Битке кечирээк чогулуп калганга байланыштуу аттар даяр болбой семиз болуп калды аттар. Жаштар чемпионаты келе атат, катышасыңбы? Ооба, эми жаштарга барып даярданабыз. Эми буюрса аяка жакшы даярданып барып таластын жаштары менен реванш алганга аракет кылабыз. Ийгилик. Чоң рахмат. Руслан мырза, учурда мынакей республикалык турнир Нарын жергесинде жыйынтыкталды. Бир жүктү мойнуңуздан алып салгандай эле отурганыңыз байкалып турат. Өзүң көргөндөй баарын жыйынтыктап отуруп калдык. Ат майдан жок. Ушундай талааны оюнга даярдашта өзү кыйын болсо керек, Жергиликтүү айлөкмөттүн акимдин жардамы менен, ошолордун техникасы менен ушул ат майданды 10 күндөн ашык уш жерде жүрүп даярдадык. Өзүң көргөндөй аба ырайы түштөн кийин ушундай кичине шамал болуп, кичине оюнду чаңдап, кичине ушундай немелер болду, үзгүлтүктөр. Эми буюрса оюн бар жалпысынан алсак жакшы деңгээлде өттү деген ишеничтебиз. Биринчи местен алган Талас командасын куттуктайбыз, экинчи местен алган Чүй командасын, анан да үчүнчүдү алган өзүбүздүн Нарын командасын куттуктайбыз. Ат майдан жок экени кадимкидей билинип турат, элге ыңгайсыздык, ошол эле оюнчуларга. Эми буюрса биз өзүбүздүн агаларыбыз Нурбек Бешеналиевич губернатор акимдер менен сүйлөшүп атабыз. Буюрса 5 райондо тең бир ат майданын курабыз деп ниет кылып келдик эле федерацияга келгенде. Буюрса азыр сүйлөшүү иштери жарым-жартылай Ат башы районунку бүтүп калды. Бул жердики да жарым-жартылай бүтүп турат. Буюрса кийинки жылга жаңы ат майдан салынып, ошол ат майданын ачылышын кылабыз деген жакшы ой үмүтүбүз бар. Ийгилик каалайбыз анда. Ошол үмүтүңүздөр ишке ашсын. Ушул Нарын облусунда бир ат майдан туруп калсын стандартка ылайык деген тилек менен жыйынтыктайлы. Ийгилик каалайбыз сиздин мындан аркыда ишиңизге. Рахмат.